11 каналынын эфиринде күндүн маанилүү кабарлары менен жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда Рахматулла Кудайбердиев. Саламатсыздарбы? Алгач программанын кыскача мазмуну. Манас аба майданынын жанындагы Дача суу тилкесиндеги турак үйлөргө кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Стамбулга жеткирилген соң кайрадан Бишкекке жөнөтүлмөк. УКМК 2 тоннага жакын жүк Казакстандык компаниянын Бишкектеги өкүлчүлүгүнө даректелгенин жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын расмий текстин жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми баш мыйзамдын түп нускасы президенттик аппаратта сакталат. Талибан радикалдык кыймылынын мүчөлөрү АКШ президентин Ооганстандагы уланып жаткан согушту токтотууга чакырууда. Талибанчылар чет элдик баскынчы күчтөрдүн мамлекетте болушу согуштун токтошуна тоскоолдук болуп жаткандыгын белгилешкен. Эми бул темалар тууралуу кененирээк. Программабызды жергиликтүү жаңылык менен баштасак, Манас аба майданынын жанындагы Дача суу тилкесиндеги турак үйлөргө кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү кайрадан Бишкекке жөнөтүлмөк. Бул тууралуу Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдирүү таратты. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары кыйраган учактагы жүктүн катарында кыргызча нускамалары бар айрым буюмдар болгонун жарыялап келген. Атайын кызматтын маалыматына ылайык Boeing 747 учагында 76 тоннага жакын тирикчилик техникасы, уюлдук телефондор үчүн аксессуарлар болгон. Анын арасындагы 2 тоннага жакын зажигалканы Казак компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү алмак. Жүк Стамбул-Бишкек багыты аркылуу Кыргызстанга кайрадан жеткирилмек. УКМК кырсыктын жагдайларын иликтөө уланып жатканын кошумчалады. Ал ортодо Саламаттыкты сактоо министрлиги авиа кырсыкта жабыркагандардын саны 43-кө жетти деп жазган чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматын четке какты. Министрликтин басма сөз кызматынын билдиришинче, учак кыйроосунан 39 адам каза болгон, алардын 35-и кыргыз жарандары, 4-өө экипаждын мүчөсү болгон түркиялыктар. Жаңылыктарды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын расмий текстин жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Салтанаттуу аземге бийлик бутактарынын бардык өкүлдөрү катышты. Атамбаев өз сөзүндө 11 декабрдагы референдум баш мыйзамдагы өлкөбүздүн элге эгемендүүлүгүнө, элибиздин ынтымагына доо кетирген улуттук маданиятыбызга, адеп акылыбызга төп келишпеген бир топ миналардан тазалап бергенин айтты. Мындан тышкары атайын жумушчу топ түзүлүп, баш мыйзамдын кыргыз жана орус текстиндеги 60тан ашуун каталар, карама-каршылыктар, бурмалоолор оңдолгонун жарыялады. Эми баш мыйзамдын түп нускасы президенттик аппаратта сакталмай болуп, анын 4 көчүрмөсү Жогорку Кеңеш, Өкмөт, Жогорку сот жана Конституциялык палатанын өкүлдөрүнө тапшырылып берилди. Жарлыкка ылайык баш мыйзам 28 январда Эркин-Тоо гезитинин атайын санына басылат. Белгилей кетсем, 2016 жылы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөн. 11 декабрда ага шайлоочулардын 42% катышкан. Добуш бергендердин 80% демилгени колдоп, 16% каршы оюн айткан. Биз эл аралык уюмдарды, башка мамлекеттерди сыйлайбыз. Бирок бизди тыштан башкарабыз же баш ийдиребиз деген ойлорду унутуш керек. Биз эч качан эч кимдин алдында тизелебейбиз. Эч качан. Тизелеп жашаганча кыргыздарга тик туруп өлгөн артык. Муну билип алгыла. Бүт уюмдар, башка өлкөлөр аны билип алсын. Эми эл аралык кабарлардан Талибан радикалдык кыймылынын мүчөлөрү АКШ президентин Ооганстандагы уланып жаткан согушту токтотууга чакырды. Дональд Трампка жолдонгон катта 38 жылдан бери эгемен мамлекеттин аймагында чет элдик баскынчы күчтөрдүн болушу согуштун токтошуна тоскоолдук болуп жаткандыгы белгиленген. Буга чейин Талибан кыймылы Трампты АКШнын мурдагы лидерлери Обама менен Буштун саясатын улантпоону чакырган. Өткөн жылдын декабрь айында Дональд Трамп Ооганстандын президенти Ашраф Гани менен болгон телефон сүйлөшүүсүндө аталган өлкөдө Америка аскерлеринин санынын көбөйтүүнү карап чыгарын билдирген. Тажикстан менен Орусиянын экономикалык алакалар боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын отурумунда авиа байланыш маселеси да каралат. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Душанбедеги сүйлөшүүлөргө Орусиянын атынан биринчи вице-премьер Игорь Шувалов келсе, тажик тарапты өкмөт башчы Кахир Расулзада жетектейт. Буга чейин Орусиянын транспорт министри Максим Соколов Тажикстан менен болгон авиа байланышка чектөө киргизилбейт деп билдирген. Эки тараптын келишпестиги өткөн жылдын декабрь айында Тажикстан Москванын жанындагы Жуковский аба майданынан учактарды кабыл алуудан баш тарткандан кийин пайда болгон. Жооп иретинде Орусия тажик авиакомпанияларына Москва менен Санкт-Петербургтан башка калаларга учууларына чектөө киргизген.
11 каналындагы жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул темаларга кайрылабыз. Экономика министрлиги көлөмү 3000 куб сантиметрден жогору автоунаалар үчүн салык төлөмдөрүн жогорулатууну сунуштоодо. Бул демилгеден казынага канча каражат түшөт? Кыргызстанда ВИЧ боюнча эпидемиологиялык кырдаал оор. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы 2020-жылга карата аталган тартипти жугузуп алган 20 000 адам катталып, алардын 8 000 өз убагында дарылоо жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн каза болушу мүмкүн деп билдирүүдө. Жапониянын Илим жана технология агенттиги тарабынан чакырып алган кыргызстандык мектеп окуучуларынын тобу Токиодо кыска мөөнөттөгү окуу программасынан өтүп жатат. Балдар Күн Чыгыш өлкөсүндөгү кыргыз элчилигинин иши менен да таанышты. Экономика министрлиги көлөмү 3000 куб сантиметрден жогору автоунаалар үчүн салык төлөмдөрүн жогорулатууну сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долборуна болгон өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин интернеттеги сайтында жарыяланды. 11 каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул аталган демилге тууралуу айтып берет. Айгерим, айтсаңыз, салык кодексиндеги өзгөртүүлөр кандай автоунааларга тиешелүү экен? Рахмат, кыргызстандыктар билишсе керек, бажы төлөмдөрүнүн кымбатташы деги Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан мүчө болгондон тарта эле кымбаттап баштаган. Өкмөттүн мындай чечимдери 2019-жылга чейин баскыч менен аткарылат деп буга чейин деле маалымдалган болчу. Демек дагы 3 жыл аралыгында ошол эле автоунаа канчанча жылы чыкканына жараша жана кыймылдаткыч күчүнүн көлөмүнө жараша 10-12 эсеге чейин жогорулайт. Албетте мындай чечимге каршы болуп, башында автосүйүүчүлөр митингге чыккандыгы да маалым. Азыр болсо сиз экрандан 3000 куб сантиметрден жогору болгон автоунааларга коюлган ставка же болбосо пайыздык өлчөм туурасында маалыматты көрүп жатасыз. Беле кетелик, мындай салыктык ставка боюнча жылдык салыктын суммасы бул көлөмдөгү автоунаалар боюнча атай турган болсок 14 000 сомдон ашат. Ал эми 4000 куб сантиметрден жогору бул 52 000 сомдон бир аз жогору. Ал эми 5000 куб сантиметрден жогорукулар 81 сомду түзөт. Сунушталган ошол мыйзам долбоорунда башында айтылган болчу, транспорттор үчүн салыктын жылдык суммасы ошол 7,5 000 сомдон бир 20 000 сомдун тегерегине чейин жетмекчи. Демек, капчыктуулар айдаган кымбат баадагы автоунаага болгон төлөм ошончолук да кымбат болот экен да. Эми мисал келтире аласызбы? Конкреттүү түрдө кандай автоунаалар экен? Билебиз, биздин Кыргызстандын жолдоруна же болбосо биздин жашоо шартыбызга төп келген саналуу гана биз билген автомаркадагы унаалар бар. Мисалга алсак, ошо Lexus үлгүсүндөгү автоунааны алалык. Тактап айтканда LX 570 үлгүсүндөгү автоунаа. Биз билебиз, бул автоунаага көп бензин сарпталат. Ошол эле учурда 2013-жылдан жогору деп эсептей турган болсок, бул машинанын кожоюну учурда 5000 сомдон тегерегинде төлөйт. Ал эми жанагыдай биз айтып кеткен өзгөрүүлөр кире турган болсо 20 000 сом 500 сомду түзмөкчү. Дагы бир мисал келтире кетейин, ошол эле кеңири жайылган Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа, тактап айтканда E320 үлгүсүн конкреттүү түрдө ала турган болсок, учурда бул машиненин кожоюну 2400 сомдун тегерегинде төлөйт. Ал эми өзгөрүүлөр боло турган болсо 5000 сомго барып барбай акча төлөйт. Айгерим, мындай этап менен төлөмдөр алынса, бюджетке канча кошумча каражат түшөт деп жатышат? Бул башында айтылган мындай маалыматтагы, мисалга алсак, жогорудагыдай жанагы өзгөртүүлөргө ылайык андан чогултула турган каражаттар баш аягы бюджетке 500 миллион сомдун тегерегинде түшөт деп болжолдонгон болчу. Мен теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, эмне үчүн мындай өзгөртүүлөр же болбосо чечимдер кабыл алынат деген суроо туула турган болсо, өкмөт мындай кадам менен коомдогу социалдык теңсиздикти жоюуну көздөйт, же болбосо колунда бар финансылык жактан бардар адамдарга болгон ставканы мына ушундай жол менен жогорулатып жатат. Белге кетиш керек, мындай тажрыйба башка чет мамлекеттерде дагы кеңири жайылган. Рахматулла, кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат, кесиптешим Айгерим Жаныкул бул ирет кандай автоунааларга канча салык төлөмдөрү киргизилип жатканы туурасында айтып берди. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда ВИЧ боюнча эпидемиологиялык кырдаал оордоп жана ооруга чалдыккандардын саны өсөт деген коркунуч сакталууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлчүлүгү билдирди. 2017-жылдын 1-январына карата республикада ВИЧ жуктуруп алгандардын саны 7100 адамды түзгөн. Алардын ичинен 712 адамда дарт өткөн жылы аныкталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча абал аймактарда начарлап жатат. Самое главное, что без участия самого... Эң негизгиси калктын өзүнүн катыштыгы жок, бул көйгөй чечилбейт. Биздин жарандар түшүнүшү зарыл, алдын алуу чаралары алардын өздөрүнөн көз каранды, өздөрүн коопсуз алып жүрүүлөрү керек.
Мындан тышкары мамлекеттик каржылоо өсүп жатканы менен ал жетиштүү көлөмдө болбой жатат. Ошентсе да бул багыттагы мамлекеттик программаны жана анын каржы булагын бекитүүгө жетишебиз деп ойлойм. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы 2020 жылга карата ВИЧ жугузуп алган 20 000 адам катталып, алардын 8 000-и өз убагында дарылоо жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн каза болушу мүмкүн деп билдирди. Маселени талкуулоого максатында 31 январь күнү Бишкекте жумушчу жыйын өтөт. Программабызды улантабыз. Жапониянын Илим жана технология агенттиги тарабынан чакырып алган кыргызстандык мектеп окуучуларынын тобу Токиодо кыска мөөнөттөгү окуу программасынан өтүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, окуучулар жапониялык окумуштуу профессор, химия жана физика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары Хидеки Ширакава менен Макото Кобаяши менен жолугушту. Мындан тышкары Кыргызстандан барган 10 окуучу Токиодо Илим университетине, анын алдындагы мектепке, деңиз жана геологиялык илим агенттигине барып, алардын иши менен таанышып чыкты. 25 январда болсо Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинде болгон окуучулар элчиликтин жаңы имаратын көрүп чыгып, эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына карата аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат алышты. Долбоордун координаторлору балдарды Жапонияга алып келүүнүн максаты алардын илимге жана илимий изилдөө иштерине болгон кызыгуусун арттыруу экенин белгилешүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргызстандагы кыздардын укугу тууралуу баяндама жасаган Айтурган Жолдошбековага парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков ыраазычылыгын айтып, кыргыз кыздарынын эле эмес, жалпы кыргыз элинин атынан дүйнөлүк уюмдун жыйынында тааныткан Айтурган менен баарыбыз сыймыктанабыз деген оюн билдирди. Ысык Ата районунун Жапаркул Алыбаев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына Кыргызстан Улуттук кыздары федерациясынын көмөгү аркылуу катышкан. Айтурган бүгүн биздин студиянын коногу. Саламатсыңбы? Нью-Йоркко болгон сапарыңда Бириккен Улуттар Уюмунда 3 мүнөттүк доклад окуп, анын катышуучуларына Кыргызстандагы кыздардын укугу тууралуу айтып бердиң. Иш-чаранын катышуучулары сенин баяндамаңды кандай кабыл алышты? Саламатсыздарбы? Менин баяндамамды ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясында бардыгы угушту. Ал конференцияда ушул Бириккен Улуттар Уюмунун экс-генеральный секретарь Пан Ги Мун катышты. ООН женщина структурасынын директору Пумзиль Айым катышты. Жана көптөгөн организациялардын директорлору катышып, менин баяндамамды мен окуп бүткөндөн кийин бардыгы келип, аябай жакшы болду, ийгилик каалайбыз деп айтып жатышты. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы башкы катчысы Пан Ги Мундан тышкары Голливуд жылдызы Николь Кидман менен да жолугуп турсун. Алар менен эмнелер жөнүндө сүйлөштүң? Негизи Америкага чакырганда эки жакта сүйлөп берсин деп чакырган. Бирөө ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясында, бирөө болсо ушул Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясы деген проекттин артынан мен ушул Америкага барып ондо сүйлөп келдим. Ушул Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясын Америкада бир фонд каржылаган. Бул фонд ушул Траст фонд, аялдарга карата көрсөтүлүүчү зомбулуктан бардык түрлөрүн жоюу боюнча фонд. Ошол фонддун 20 жылдыгы экен. Ошол 20 жылдан бери башка мамлекеттерге грант берип иштеп жаткан экен. Ошол 20 жылдыгына барып, ошол гала концерт болду. Ал жерде ошол Николь Кидман, Голливуд жылдызы катышты. Ал менен сүрөткө түшүп, ийгиликтерди каалады. Мындай отуруп сүйлөшкөн эмеспиз. Ал эми Пан Ги Мун менен мен баяндамам бүткөндөн кийин жаныма келип, ошол ийгиликтерди каалады. Кыргызстан кыздар укугун коргогон мамлекет, силерге ийгилик каалайбыз, өнүгүү каалайбыз деп өзүнүн ой тилектерин айтты. Кыргыз кыздарынын Улуттук федерациясынын окууларына кандайча катышып калдың эле? Бул тренингтер сага эмнеси менен жакты? Мен ушул Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясы проектинен 2015 жылдан бери катышам. Бул проект биздин мектепке келип, Жапаркул Алыбаев атындагы орто мектепке жана Жалал Абад облусундагы Аксы районундагы Калмат Алымкулов мектебинде дагы эки мектепте биринчи ачылып, биз ошол биринчи биздин мектепке келип дил баяндар конкурсун уюштурган. Ошол дил баяндар конкурсунда биз 8 окуучу, Жалал Абадтан дагы 8 окуучу утуп алып, 16 тренерлик даярдоо курсунан өтүп, бир жумалык биз Аксыга барып, Сары Челек көлүнө барып даярданып келгенбиз. Андан кийин биз ушул өзүбүздүн мектептеги кыздарга, айылдагы кыздар, башка айылдагы кыздарга ошондой тренингтерди өтүп,
баштадык. Ушул тренинг мага абдан чоң таасир этти, анткени келечекте прокурор болом. Ошондуктан бул укуктар, адам укуктары, кыздар укуктары, ар кандай конвенциялар, декларациялар боюнча маалыматты мен ушул проект аркылуу ала алдым. Эми келечектеги пландарың менен бөлүшүп өтсөң, быйыл окууну аяктайсың, кайсыл жогорку окуу жайына тапшыргың келет? Юракадемияда окусам деп азыр пландап жатам. Юракадемияда прокуратура факультетинде ишенемден бери прокурор болгум келчү, андыктан азыр ушул проект аркылуу дагы көптөгөн маалыматтарды алып, өзүмдүн келечегиме бул аябай чоң таасир этет. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, мен сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.